болгон. Анан неден улам ошондой конфликт чыккан, ошону баштан аягы эле айтып бере бересиз. Саламатсыздарбы? Бул окуя бүгүн болду, эртең менен. Эч кандай соц тармактарга жарыялангандай учур болгон эмес. Болгону сабакка кечирип келген окуучуларды биз баардыгыбыз уюштуруучу, соц педагог жана класс жетекчилери менен кошо кечиккени үчүн жана формасы жок окуучуларга эскертүү бергенбиз. Анан ошо бүгүн жогорку кеңеште көтөрүлдү. Эскертүү бергенбиз, ооба. Анан кийин ар бир класс жетекчини чакырып, ар бир кечирип келген окуучуларды биз класс жетекчилерге тапшырганбыз. Жана ошо ата-энелер менен байланышып, эмне үчүн формасы жок, эмне үчүн кечиккени үчүн кабарды бериңиз деп айтылган. Анан жанагы айтылган маалыматчы 9-классыңыз беле? Соц тармактарга жана жогорку кеңештин депутаты айткан маалымат бул туура эмес. Себеби ар бир маалымат такталыш керек. Мен дагы Кыргызстандын жараны боломун, жана укук органдарынан дагы суранамын. Билим берүүнүн мугалимдерин, кызматкерлерин андай бир тараптуу жала жапканга эч кимдин акысы жок. Кандай гана окуя болбосун, ал эки тараптан чечилип, эки тараптан суралып, анан кийин бир жыйынтыкка келиш керек. Бүгүн окуя болгон учурда бул жогорку кеңештин депутаты айткан окуучу 9-класстын окуучусу болот. Бир гана ал эмес, бир нече окуучуларды кечирип класс жетекчисине ар бир окуучуну биз тапшырганбыз. Ал жерде эч кандай эме болгон эмес, кол көтөргөн эмессиз окуучу. Эгерде так ошол окуучу жөнүндө айтып кетсек, ал окуучу бүгүн биринчиден кечирип келген, экинчиден кулагында узун сөйкөсү болгон, кыска футболка, джинсы жана кроссовки болгон. Бир сааттан кийин чоң энеси келген, мага келди, кайрылды. Чоң энеси аябай ачууланып келген. Чын эч кимге сөз бербеди. Мен дагы аракет кылып түшүндүрүп айттым. Ооба, кызына эскертүү берилди. Формасы жок болгонуна байланыштуу. Болгон окуя ушул. Ошо формасына эле эскертүү бердиңиздер сизде? Формасына эскертүү бердим. Бирок тиги чоң энесине мени ушундай киргизбеди деп келди, өзү кечирип келди, ошо жогорку кеңешке. Бул кандай десем, бул баардык жарандар азыр баардыгы акыл эстүү. Ал көрүнүп турат, кимдин таанышы болсо, жогорку кеңештеби, же башка бир мекемедеби, ошентип бир тараптуу кылып, жарыя кылып Кыргызстанга чыгарган, бул эң эле туура эмес көрүнүш. Мен мүмкүнчүлүк менен пайдаланып айтып кетет элем, кайрылуу жасап. Билим берүү кызматкерлерин эч качан bunday кызыкка жана каралоого эч ким жол бербеш керек. Биз дагы ушул депутаттарды бир чоң үмүттөр менен шайлаганбыз. Бизди коргойт, биздин үнүбүздү угат. Кандай жагдай болбосун эки тарапты угуш керек. Анан кийин бир жыйынтык, бир таянак чыгарыш керек. Азыр жеке менин атыма кетип атат айтылган доолор. Мен дагы ойлойм, эгерде ошондой кетсе, мен Кыргызстандын жараны катары дагы мен дагы айтылган баардык сын пикирлерге жооп бергенге даярмын и аракетим болгон күчүмө жумшайм.